Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Биз мына түнү Сан-Францисконун көчөлөрүндө жүрөбүз жана кечки тамактанууда бул жерден мен мекендештеримди жолуктуруп калып, биз үй бүлөбүз менен бул жакта Бакыт байке менен тамактанып жүрүп, мекендештеримди жолуктуруп аябай кубандым. Биринчи жолу Америкада кыргыз көргөндө, бир тууганымды көргөндөй болуп, чогуу тамактандык ошол жерде. Аябай көп жакшы сөздөр болду. Кыргызстанга күйгөн, Кыргызстанды дегенде ушунчалык бир жалындаган байкелер экен, тааныштырайын. Менин жанымда Умар байке, анан Жапар байке. Байкелердин жакшы сөздөрү, мындай тилектерин сөзсүз түрдө камерага дагы айтып бериңиздер деп мен сурандым. Мындай макул болбогонуна карабай. Эми Умар байке, сиз келгениңизге канча болду? 6 жыл болду. 6 жыл болду. Келдиңиздер, иштеп жүрөсүз байкем. Эмнеден баштадыңыз? Эми Америкада иш көп өтө эле. Ар ким ар кандай таланты менен иштеп кетет экен. Биздин жумушубуз стройкада иштейбиз. Себеби көп жерлерде иштедик. Анан барып ошо стройкада эң жакшы акча төлөнүүнү таптык. Мага ушул стройка тууралуу чынында YouTube'дан, комментарийден, жеке соц тармактардан аябай көп суроолор келет байкем. Анткени Орусияда иштеген биздин мекендештерибиз дагы көпчүлүгү ушундай үй куруп, имарат куруп иштешсе, ошол эле учурда азыркы тапта Кыргызстанда дагы бул аябай ушул жаатта жумуш кызуу. Анан эми Америкада сиз ушул кесипти аркалаганыңыз мага дагы мындай жакын келди. Кандай технологияларды колдонушат экен? Бул жерде эң кыскасы жакшы качественно жакшы жасаш керек, качественно жасаш керек. Жакшы. Булар ошону талап кылат. Анан иш эгерде канчалык жакшы кете берсе, өзүң дагы акча табышың, өсүшүң, жумушка болгон желанияң өсүп кете берет. Эгерде ишиң жакшы болбосо, буларда жаман иш кылат экенсиң, ишиңизге жакшы акча төлөбөйбүз деп айтпайт булар. Сен жакшысың, деп коюп эле башка эмелерди иштешип кете берет да. Сыртың кооз, ичин бизде Кыргызстанда билбейм, сыртың кооз кылып ичин да сырты жалтырак, ичин калтырак эмес. Бул жерде ичин аябай качественно жакшы жасаш керек да. Американецтерде ушундай совесть менен насовесть иш кылышат. Адамды урматтап, адамдын эмгегин урматтап, адамдын эмгегин баалашат да бuyakачы. Бирок ошону булар ыраазы болуп да жакшы өзүлөрү каалаганды жакшы жасап бериш керек. Ошол биринчиден бул эми бул американецтерге карап эмес, бул шарияттын жолу менен караганда адам баласы ушу акчасын төлөп, аманат кылып адамга берип аткандан кийин ошол экини аманатты толук аткарып бериш керек да. Менин ниетим ошондой да. Адам американецке же акчасына карабайм, бул Аллага карап иш кылабыз да. Сиз бул жака келгенге чейин Кыргызстанда ушул курулуш тармагында иштейт белеңиз? Бишкекте курулуш тармагында иштегенбиз. Анан ошондон улам ушака келаткан эле биздин ниет ушуну крышада иштейбиз деп келгенбиз. Крышада келип, крышада жумуш анча бизге жакпады. Жылып анан внутренний ишке кирип кеттик. Кафель коебуз, ламинат коебуз, краскаларды кылабыз. Адам баласы кечке эле бир ишти кыла берсе, барып ошол иштен өткөн жеңил иш жок болуп калат да. Мисалы үчүн мага, башкаларга билбейм, бирок мага ошо өзүм кылып аткан ишим өтө жеңил да. Тез бүтөт, жакшы болот, өзүм да ыраазы, тиги клиенттер да ыраазы да. Өзүң алган акчаңа дагы өзүң ыраазы болуп кетесиң да. Даже буларды аябай жакшы жасап берсең, булар экстра төлөп берет да, үстүнө акча кошуп берет. Буларчы рахмат деп кошуп берет да. Ошондой да. Эгер ишиң аябай жакшы болсо, бизге иш берип аткан адамдар дагы бул адамды колдон чыгарбаш керек деп, анын мамилеси жакшы курулат. Ал тамакка чакырат. Ал ушундай бир муктаждык нерсени аткарып бергенге даяр да. Сиздерге саатына төлөйбү? Ошондой, канча төлөйт эгер сыр болбосо? Бул жерде мындай саатына төлөнөт, бирок бул жерде мындай да, биз алар менен мындай сөйлөшөбүз. Аябай жакшы болсо, биз аларга айтабыз, мен саатына иштебейм, менга сааты жок эле. Мен мында объем менен мону мончага кылам. Мисалы үчүн $1000 кылам же $1500 кылам деп ишимди көргөзүп туруп, кааласаң мага ошондой төлөп бер, каалабасаң мен саатына иштей албайм деп кетем десең, ага жакшы мастер керек да. Ага канчалык жакшы мастер ишип берип турса, ага да жогору жактан улам, ага да акча көп түшүп турат. Ошон үчүн хорошо деп туруп, биз ошол жагын өтүп алабыз да. Башында келгенде саатына иштетчүбүз. Эми азыр болсо уже для себя да. Курулуш жаатында, мисалы, Кыргызстан, Америкадан дагы эмнелерди үйрөнсө болот?
Кыргызстан Америкадан үйрөнө турган жери бул иш эң биринчиден американецтер мындай да ишти берердин алдында айтат. Бул жерде адамдар жашайт, бул жер эртең кулап калбаш керек, бул жерде адамдардын биз ушул жерден туура эмес иш кылсак, бул жер эртең кулап калса билесиңерби канча зыян болот. Ошон үчүн жакшы жашагыла деп биринчи эмени адамдарга ушундай жакшы немени берип туруп, анан булар өзлөрүнүн канына да ошол нерсе сиңип калган да. Биз баягы Кыргызстандан көнүп калганбыз да, баягы оңой жол менен неме кылыпчы, көккө чыкты, анча сезбейбиз кыргыздарчы. Бул жерде аябай да серьезно карайт ошол нерсени. Бизге мага жаккан жери ошол болду. Аябай ушу качественно жасаш керек, жакшы жасаш керек, туура жасаш керек да. Жыгач иштерин дагы жасай бересизби? Биз внутренний кылабыз да жумуштарды, биз кафель, ламинат, краскаларды кылабыз да. Ичинде установка иштерди, бүт ички иштерин кылабыз да. Анан келгенде эми англис тили кандай болду байкем? Азыр кандай болду? Башында кандай эле, кандай кыйынчылыктар болду? Эми мындай да, баягы айылдык бала шаарга келип, анан жаңы келгенде эчтеке орус тили жок. Анан 1 жылдан кийин карасаң бир аз сүйлөп калган, анан экинчи жылы көбүрөөк сүйлөп калган, анан 5 жылдан кийин карасаң орусча сүйлөп калган да. Ошо сыяктуу эле нерсе да. Же болбосо жаңы төрөлгөн бала тил чиркип аткан кезде 1 жашта кандай, 2 жашта анан 6 жашка келгенде кандай, ошондой да. Анан бирок эми адам өзү аракет кылыш керек да. Жөн эле жүрсөң эле англисче сүйлөп калбайсың да. Курстарга бардык бул жерде, Чайна таунда. Анан биз даватка көп чыктык. Жыл сайын бир күн. Англис тилинде чыгасыздар? Англис тилинде акта, эми бияктан кыргызча жок да. Анан ошол барып аралашып жүргөнү менен адам ошол адам мээси информацияны алып, убакыт келгенде ошол кайра адам менен чыгат да, кайра ошолчу. Көп баягы аралашыш көп керек да, аралашыш керек, көп эме кылыш керек. Ошол анан убакыт өтүп анан барып кийин адам өзү байкап калат ушул. Чын эле ушундай өзүңүн эч жардамы жок эле барып американецтерге барып кагаз басын көтөрүп, жумуштарыңды бүтүрүп, акчаңды расчет кылып, ушинтип жүрүп кетесиң да. Анда 5 жыл мурун ушуну көрсөң бул бир чоң иш болгон болот да. Бир 5 жылдан кийин, 6 жылдан кийин мына билинбей эле калат да. Себеби ошо аралашып адам сиңип калат экен да, ичине кирип адамга билинбей калат да. Ушундай нерсе экен да. Ана байкем, курулуш болгондо сиздер көбүнчө мындай жеке чакан үйлөрдү аласыздарбы же бийик этаж баягы асман тиреген имараттарды дагы алып көрдүңүздөрбү? Жок, мындай биякта бизде бул жерде биз мисалы үчүн могу зданияны бир компанияга берет, компания өзү жоопкерчилик да. А биз сабконтракторбуз да, тилер чоң генеральный контракторлор буларчы, сабконтрактор. Биз ошолордон барып туруп, алар бизге жумуш сатат да. Бизге барат, мына домдун үчүн square feet же эмеси менен канчадан анан биз баалашабыз. Болду, анан ошол бааны алып туруп, анан жакшынакай жасап өткөрүп бериш керек. Булар сыра акчасын берет ошо. Биякта андай алдап жүрүү деген жок. Адамды булар аябай честный, закон күчтүү. Булар честныйдан ошон эмес, закон күчтүүдөн, закондон коркот да. Бул жерде закон аябай күчтүү. Бизге Кыргызстанга караганда келеле чоң закон аябай күчтүү. Ошон үчүн биякта кененчилик, бул жакта бардыгы бар, адамдар бири-бирине мындай жылмайып, бири-бирине биякта ар дайым бири-бирине жакшылык каалап, рахматын айтып, ушу эшикти ача калып, кофе алайын деп кирип баратсаң, эшикти ача калат да, алдыңдагы кишичи. Анан ошол очередке мындай келип калсаң, мен өтүп кетейин эмес, кел деп эметет да, сый көрсөтүп биякта ошондой. Мен Америкага келгенден бери байкем 1 жылдын жүзү болуп калды. Аябай көп кыргыздар менен тааныштым. Анан ар кандай жол менен келгендери бар, ар кайсыл тармакта иштегендери бар. Бирок ар биринен мен бир суроону сураймын. Кыргызстанга кайра барасыздарбы деп. Анан менин көрүүчүлөрүм дагы бир командада эже сураңызчы, Кыргызстанга келишет бекен деп күйүшөт да. Анан ошону мен ар бирин аманат катары сезем да өзүмө. Кыргызстанга барасыздарбы? Мен мисалы кыргыздар биз негизи бул азыр дүйнөгө чачырап кетпедикпи баарычы. Кыргыздар кайсыл жерде болбосун, канча убакыт жашабасын, баары бир биз ала тобубузду көрсөк деген баягы немебиз бар да. Максатыбыз бар да. Кудай кааласа ушул мен азыр 8-7 жылдан ашып баратат. Могул жылы 2019 күздө, кеч күздө кетсемби деп ойлоп атам. Бир жол кетесизби? Бир жол. Кудайдан тилеп жүрөм ушу. Бир жолу кетип. Бир жолу кетип ошол жакта очор бачар. Жапар байке,
бойдок экен, кыстыра кетейин, буйруса барып жакшы ниеттери бар экен, ошол жакта жакындарын кубантып, келиндүү кылып, ошол жактан түтүн булатайын деп кетип атыптыр. Кыздарга да кубак кагыш. Анан мен аябай кубандым. Америкага салыштырмалуу Кыргызстанды бийик коюп, Кыргызстан артык, мен Кыргызстанда жашашым керек, Кыргызстанды гүлдөтүшүм керек деп жүрөгү менен бир билбейм башкача сөздөрдү сүйлөштүк биз жана олтурганда дагы. Эми байкем сизден сурасам, сиз дагы кетесизби? Не кыласыз? Албетте. Баягы Кыргызда жакшы көп бар го. Өз жериңдин бир уч топурагы башка жердин алтынынан кымбат дейт да. Бул жерде баягы талаада жүргөндөн биз жөн эле мусафыртабыз, талаада жүрөбүз. Баары бир миң канча кооз болсо дагы, канча нерсе болсо дагы тамагы биздин беш бармакка жетпейт, биздин чучукка жетпейт. Канчалык эле сон дасторкондо отурсаң дагы бирок баары бир нерсе жетпейт да, баягы өзүңдүн семьяң, өзүңдүн досторуң, өзүңдүн бош үйдүн ичинде отуруш, самордун чайын ичиш, кымыз. Биз мисалы үчүн Кыргызстанда жүргөндө баягы кадырлабайт экенбиз андай нерселерди. Ушундай жерге чыкканда көргөндө кадимки көз алдыңан өтөт да. Өтө жакшы нерсе. Кетебиз албетте сөзсүз. Бирок эми ошол убактылуу ушул баягы жигиттин дейт, үйдө жатканда жут, талаадагысы кут дейт. Биз деле эми баягы жыргаганыбыздан бияка келип алып жүргөн жокпуз да. Биз деле ошол элдин бааты менен Кыргызстандан чыгып кетип, Москвада канча жерде иштеп жүрүшөт да. Анан үйдө жата берсең эч ким келип сага мен могу үйгө жаша, мен могу ошондой айда, мен муну балдарың кийип алсын, жеп алсын деп эч ким бербейт да. Эми Кыргызстанга барам дегендер дагы бар, Кыргызстанды эстегендер бар. Кыргызстан жөнүндө кандай жаңылык болбосун дароо ачып окугандар бар. Анан Кыргызстандан кабары жок мекендештерибиз дагы жок эмес. Эми эмне дейт элеңиз? Кыргызстандан кабардар болуп турганыбыз, сагынып турганыбыз, баалап турганыбыз жакшыбы? Сөзсүз. Керек бул бизге, Пайгамбарыбыз айтат го, эгер кимде ким өзүнүн элин сүйбөсө, элине күйбөсө дейт. Ал бизден эмес дейт да. Ошон үчүн ушу эмне керек болсо ошо сапарда жүргөн адамдын дуасы кабыл болунат. Ушу наоборот ушу элине, жерине дуа кылып, ушинтип турабыз да. Алла Таала элине, жерине дуа кылып, кайсыл коомго келип суу ташкын түшүп, жер титирөө болуп, элдер өлсө дейт. Ал коом Алланы унутуп калды дейт да. Ошон себептен Алланын баласы жетет дейт да. Ошондуктан ошол бүткүл ааламга дуа кылып, өзүбүздүн кыргыз элибизге дуа кылып турабыз. кошумчалап кетейин. Негизи менин да жүрөгүмдү өйгөн нерсе ушул. Кыргыздар Америкада болобузбу, Москвада болобузбу, Дубайдабы, айда болобузбу, биз ал жерде канча жашасак дагы биз кыргыз болобуз. Биз башка улут болуп кетпейбиз. Биздин каныбыз, жаныбыз кыргыз бойдон калат. Анан ошол нерсени бизден кийинки муундарга өткөрүп берүү бул биздеги мойнубуздагы парыз, аманат. Аларды кыргыз кылып алып калуу. Эң башкысы кыргыз экенибизди унутпайлы, мекенибизди унутпайлы, аманчылык болсун мекенибизде.